Эл жазуучусу Сейит Жетимишиевдин университетте окуп жүргөн кезиндеги эскерүүлөрү боюнча Мырзабек Тойбаев достук мамилени баалап, кандай гана иш болбосун аягына чыгарган. Эң негизгиси калпка чыдабай чындыкты бетке айткан. Мырзабек Тойбаевдин көптөгөн чыгармаларында коомдун курч проблемалары ачык жана образдуу чагылдырылган. Анын Жаңы келин, Жорго жорголору пьесалары кыргыз классикалык драматургиясынын чыгармаларына айланган. Мырзабек Тойбаев менен мен бирге окудум. Анан Мырзабек Тойбаев менен бирге окуган маселен мына ореки Бексултан Жакиев деген драматург, манагы Эрнис Турсунов деген акын, манагы Качкынбай Осмоналиев деген жазуучу, манагы Жалил Садыков деген акын драматург, Сарман Азамбеков деген искусствовед, Камбаралы Бобулов деген сынчы адабиятчы, Ашим Жакыпбеков деген чоң прозаик. Мына ушулардын барлыгы тең biz birge okuganбыз. Bu ушул курсту, ошо биз окуган курсту Madani чейре Кыргызстан мамлекеттик университети өзгөчө курстечи. Анткенин себеби кандайдыр тарихи шарт болуп калса керек. Мына ушундай жанагы мен атын атагандай Кыргызстандын маданиятына, адабиятына эң чоң салым кошкон инсандар болуп калды. Инсандар чыкты. Мына ошол инсандардын бири Мырзабек Тойбаев. Аты аталган драматург жазуучу акын Мырзабек Тойбаев туулу өскөн бул ата эне үйүн көзү тирүү кезинде эле Талдыбулак айылына берүүнү чечкен. Бүгүнкү күндө анын бардык китептери айылдык китепканада сакталып турат. Мырзабек Тойбаевдин эскерүү күнүн өткөзүп атабыз. Ошол менен кошулуп bizde Чүй районунда 16 мектеп китепкана болгон болсо, ошол китепканалардын ичине музейлерди кошуп ачуу менен бирге bizde бүгүн ошол Мырзабек Тойбаевди өзүнүн жашап аткан үйүн китепкана кылып таштап кеткен. Ошонун ичине бүгүн музейдин ачылышын кошуп эскерүү кылып атабыз. Себеби ушул айылдагы баягы Мырзабек Тойбаев ушул жерде төрөлүп өскөн болсо, ушул жерде колдонуп жүргөн буюмдарын, теримдерин элдер алып келип беришип, бүгүнкү күндө ошол музейди дагы ачылуусун ачып, ушул аксакалдар келип, алыстан жакында келген коноктор келишти, белгилүү жазуучулар келишти. Ошол менен бирге бүгүн ушундай бир иш-чараларды бир Чүй районунда бир жакшы жашаган болуп атат десем айтсам туура болот. Мырзабек Тойбаев көп балалуу үй бүлөдө чоңойгон. Байке өзгөчө байке да. Өзгөчө байке дегенди мына ушул убакка чейин элге айтам, мисал кылам. Окуп жүргөндө кандай болду, бизге жолугушканда кандай болду, мен студент болгондо кандай болду. Студент болуп айылга кетип баратымда сөзсүз иштеген жерине барып, жол расход алып, тыйгылы бугул такай тосуп сурап жүрсө эле да, андан дагы эң жакшы адамгерчилиги айылга келгенде келбей калган, ушул жерде жамандык жакшылык болуп өлгөн адамдарга кыдырып барып өзү Куран окутуп кетчай. Ушубакка чейин таң калам да, ушундай. Эми ушунчалык ушундай адамдар болуш керек экен, ушул үйүн жашап аткан үйүн берип койду. Атам үйдө аябай мээнеткеч болчу, чынчыл болчу. Көп иштегенди көрчү менен атам көп окучу, билимге аябай илимге умтулган. Анан мен атым Султан Ибраимов атынан койгон. Кыргыз мамлекеттик ишмери, ошондой адам болсун деп, тим более биздин өрөөндөн тууганыбыз болуп кетет. 1958-жылы жетектөөчү жогорку окуу жайды аяктагандан кийин Мырзабек Тойбаев эмгек жолун радиодо редактор, андан соң Фрунзе телестудиясында жооптуу редактор болуп баштаган. Мындан тышкары ал бир нече ондогон жылдар аралыгында көптөгөн пьесаларды жазган жана анын кыргыз студенттеринин маршы аттуу ырларына Малдыбаев, Давлесов жана башка композиторлорго музыка жазган. Кыргызстандын маданиятын өнүктүрүүгө кошкон зор
салымы үчүн эл жазуучусу, маданиятка эмгек сиңирген ишмер драматург акын Мырзабек Тойбаев Манас 1000 жылдык медали менен сыйланган. Айгерим Дүйшөбаева, Кудурат Ташмурзаев, УТРК Чүй.